Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуевди кабыл алды. Чодуев ведомствонун кыска жана орто мөөнөткө карата негизги иш багыттары тууралуу маалымдады. Абылгазиев заманбап технологияларды колдонуу, ошондой эле продукцияларын экспорттоочу өндүрүүчүлөрдү колдоо аркылуу айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Өкмөт башчы министрликке Чодуевдин талапкерлигин бекитүү учурунда Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан айтылган сунуштарды эске алуу менен айыл чарбасынын артыкчылыктуу багыттарын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планын даярдоону тапшырды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Жалал-Абад облусундагы жумуш сапарынын алкагында Камбар-Ата ГЭС-2 жана Токтогул ГЭСине барып, ошондой эле Үч Коргон ГЭСинин реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Гидроэнергетикалык объекттерде Боронов кызматкерлеринин иштөө шарттары, жабдуулардын абалы менен таанышып, алдыдагы күз-кыш мезгилине өтүүгө даярдыктарды адистер менен талкуулады. Мындан тышкары Боронов түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен таанышты. Учурда долбоордук тилкелерде толук масштабдуу курулуш иштери жүрүүдө. Долбоор башталгандан бери 108 чакырымга астыңкы катмар жана 102 километрге үстүңкү катмар асфальт бетон төшөлгөн. Тоннель болсо түштүк порталдан 863 метр, түндүк порталдан 1436 метр өтмөк казылган. Каптал беттеринин курулушу түштүк тараптан 1039 метрди жана түндүктөн 1729 метрди түзөт. Кыргызстандагы суу пайдалануучулар ассоциациясы Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоор аркылуу 30 трактор алышты. Дүйнөлүк банк долбоорго жалпы 38 миллион доллар бөлгөн. Негизги бир трактордун баасы 2 миллион 200 миң сом турат. Бирок дыйкандарга ал арзандатылган баада берилди. Алар 1 миллион 100 миң сом төлөшөт жана 7 жылга үстөк пайызсыз берилди. Бул техникалар менен эми дыйкандардын жумушу 2 эсеге кыскарганы турат. Жалпы республика аймагында 1 миллион 200 миң гектардан ашык сугат жерлер бар. Бул аянт алдыда дагы көбөйүшү мүмкүн. Техникаларды дыйкандарга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тапшырып, айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу багытындагы гранттык долбоор өлкөнүн ирригация тутумун өнүктүрүүгө чоң өбөлгө болуп жатканын белгиледи. Ирригация системасын өнүктүрүү боюнча чоң программа кабыл алынган 10 жылдык. Ошо 10 жылдык программада 44 республика боюнча ири суу объектилерин бүтүрүү боюнча, анын ичинде ошо 44 объект ишке кирсе, 66 миң сугат жер пайда болот жаңы. Бул абдан чоң көрсөткүч. Ошол программаны биз 3кө бөлгөнбүз. 3 этапка бөлүп, биринчи жана экинчи этабы 2023 жылга чейин бүтүш керек. Ошол биринчи жана экинчи этабында 32 объект бүтөт, 44-түн. 32 объект бүтүп, 27 миң жаңы сугат жер пайда болуш керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул биздин жалпы сугат аянтыбыз республика боюнча 1 миллион 200 миң гектар болсо, ошого дагы 66 миң гектар дагы сугат жер кошулат. Бул эң биринчиси президентибиздин, урматтуу президентибиздин кабыл алган региондорду өнүктүрүү боюнча стратегиясы. Ошол жер-жердеги биздин мекендештерибиздин проблемасын чечүү. Өзгөчө айыл жеринде миграция процессин токтотуу. Бизде 29 миң километр канал болсо, ошонун 23 миңден ашык ички каналдардын баарын ушу сиздер тейлеп атасыздар. Ошону тазалаганга, кайра курганга ушул техникалар абдан чоң жардам берет деп ойлойм. Кыргызстандын аймагында аткезчиликти болтурбоо үчүн комплекстүү чаралар көрүлөт. Мындай тапшырманы өкмөт башчы жооптуу органдардын жетекчилерине берди. Жолугушууда өлкөдөгү ар кандай контрабандалык топторго каршы күрөшүү чараларын күчөтүү зарылдыгы айтылды. Буйрукту аткарбаган жооптуу кызматтарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Кезектеги отурумунда бул багытта жоопкерчиликтүү кадам жасаш керек деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Аткезчилик жүктөрү ташуу маселесине чекит коюш
үчүн чек арадагы көзөмөлдү катаалдатып, автоматташтырылган тутумду киргизүү боюнча тиешелүү чаралар күчөтүлөт. Бул чек арада жүктөрдү, унааларды каттоо жана байкоону камсыздайт. Миллиарддаган сомдор түшпөй атат. Мына былтыр октябрь айында койдук эле салыкты эсепке алуу боюнча 785 миллион сом түшкөн. Азыр мына 5 айдын жыйынтыгы менен кайра ошонун баары эстен чыгып, иштеп аткан кызматкерлердин баарын мисалы үчүн салык системасында иштеп, ошол чек арага барып эсепке алып аткандарды коркутуу, үркүтүү, мамлекеттик кызматтарга ушундай мамиле кылып атат. Ошон үчүн биз буга точка коюшубуз керек, урматтуу офицерлер. Эгерде биз мамлекеттик бийлик контрабандисттер менен иштей албасак, ошолорго бөгөт кое албасак, түшүүчү төлөмдөрдү, салыктарды, бажы төлөмдөрүн келип бюджетке түшүрө албасак, аны бизди эл түшүнбөйт. Ошон үчүн жанагы иштеп аткан ишкерлер нааразы болуп атат. Биз бардык салыктарды төлөп атабыз, а төлөбөгөндөр эч кандай өзлөрүнүн жазасын албай атат. Мыйзамды бузгандар жазасын албай атат. Алардын койгон жүйөсү, койгон доомат абдан туура болуп атат. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өлкөдө музей ишин өнүктүрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Жолугушуунун катышуучулары 2023 жылга чейин музей ишмердүүлүгүн өнүктүрүү концепциясынын долбоору менен таанышышты. Буга ылайык өнүктүрүү концепциясынын долбоору өлкө музейлерин өнүктүрүү жана модернизациялоо максатында түзүлгөн. Бул музейдик коллекцияны тынымсыз толтуруп турууну, сактоо жана реставрациялоо шарттарын кардиналдуу жакшыртууну, көрсөтүлүүчү музейдик кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүүнү камтыйт. Вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков Бишкек шаардык кайгул милициясы кызматынын башкармалыгын түзүүнүн жүрүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын кайгул милиция кызматынын башкармалыгы учурдагы кайгул посттук кызматынын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын ордуна түзүлөт. 6 майдан 6 июнга чейин жаңы түзүлүп жаткан Бишкек шаардык кайгул милициясы кызматынын башкармалыгына кызматкерлерди таңдоо боюнча ачык сынак өткөрүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин таңдоо сынагына 1024 рапорт жана арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 308 арыз жарандардан, 716сы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен келген. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр белгилеген иш-чараларды өз убагында каржылоону, ачык жана сапаттуу таңдоо сынагын өткөрүү артыкчылыктуу тартипте камсыздоону финансы министрлигине тапшырды. Долбоордун реализациясына бүгүнкү күндө биринчи этап менен 197 миллион сом бөлүнүп атат. Бул акчалар негизинен ушул патрулдук милициянын материалдык техникалык базасыны чындоого сарпталат. Бул жерде жеңил автомашиналарды алуу, компьютерларды, обмундирование, ушул электрошокер, ошол сыяктуу бүт ошол патрулдук милицияга керектүү жабдыктар толугу менен алынат. Бүгүнкү күндө ошол бөлүнүп берген акчанын алкагында тендерлер жарыяланды. Бул биздин мыйзам негизинде ошо тендерлер жүрүп атат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тоо кен тармагындагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Бүгүн өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 5,4%га өскөн. 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча сынактардын жана аукциондордун жыйынтыгында республикалык жана жергиликтүү бюджетке түшкөн каражат 10 миллиард 687 миллион сомдон ашкан. Азыр сүлүктүү, Карамжай, Каракече, Туюк, Каргаша, Тоголок, Ноокат, Жетим сыяктуу келечектүү кең жайларын сынакка коюу пландалууда. Өкмөт башчы кен иштетүү багытындагы сынактардын шарттарын сапаттуу даярдоо зарылдыгын баса белгиледи.
2020-2022 жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу жактырылды. Тиешелүү токтомго Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Документ орто мөөнөттүү макроэкономикалык өнүктүрүүнүн сандык багыттарын жана чараларын аныктоо максатында иштелип чыккан. Башкы максаты макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо жана өнүктүрүүнүн оң тенденцияларына жетишүү болот. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулаган кеңешме өткөрдү. Анда ирригацияны жакшыртуу, калкты ичүүчү жана сугат суу менен камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын бири экендиги белгиленди. Кеңешменин жүрүшүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга алдыдагы жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү программасынын алкагында долбоорлорду сапаттуу даярдоо жана ишке ашыруу тапшырылды. Чарба жана мелиорация департаменти кабарлагандай, акыркы 2 жылда бул багытта бюджеттен 905 миллион сом бөлүнгөн. Ирригациялык объектилерди курууга жана реконструкциялоого 5,8 миллион доллар инвестиция тартылган. Инвестициялык булактардын эсебинен 1 миллиард 200 тегерегинде асфальт этебиз деген бир божомолдорду эметип атабыз, караштырып атабыз. Республикалык бюджеттен азыркы учурда 350 миллион бөлүнгөн. Ана мына Мухаммедкалы Ишигеште бүгүн ошо программаны карабызда дагы республикалык бюджеттен колдоолор болот деп атыр. Биз эгерде ушундай дагы бир 500-600 миллион тегерегинде дагы кошумча булактар боло турган болсо, биз балким ошо быйылкы программада 950 гектар жаңы сууга жерди беришибиз керек. Биз ошо где-то бир 90%-га чейин чыкканга быйыл бүт аракетибизди жасайбыз. То есть где-то бир 900 гектар жаңы сууга жер бергенге ориентир алып иштеп атабыз азыр. Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү боюнча долбоордук сунуштар 1 айлык мөөнөттө сапаттуу иштелип чыгып, уюмду каржылоонун бардык маселелери чечилсин. Мындай тапшырманы премьер-министр Абылгазиев Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү концепциясы боюнча өткөргөн кеңешмеде берди. Ишкананын директору Данияр Казаковдун айтуусунда, иштин негизги багыттары болуп, өткөрүп берилген мамлекеттик туристтик объектилерди натыйжалуу башкаруу иштерин, туризм жаатында артыкчылыктуу долбоорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашырууну айтса болот. Токой чарбаларынын аймактарында жаңы туристтик каттамдарды иштеп чыгып, тейлөө кызматтарын жакшыртса болот. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, туризм чөйрөсү кирешелүү болуп, бюджетти туруктуу түшүүлөр менен камсыздап жана аймактарда кошумча жумуш орундарын түзүшү керек деди. Дүйнөлүк ичкүдүн продукциянын 10% ушу туризм жагынан болуп атат статистикада. 2018-дин статистикасы менен жыйынтыгы менен биздики 5%-дын тегереги деп атабыз. Январдын аягында чечим кабыл алганбыз. Кыргыз туризм ишканасы деп мамлекеттик ишкананы түзүү боюнча. Биздин максатыбыз жакын арада 7%-га чейин жеткиребиз деп атабыз ичкүдүн продукцияга. Чыны менен биздин экономикабыздагы эң перспективалуу келечеги бар сектор бул туризм сектору. 23 жылга чейин биз программаны кабыл алдык туризмди өнүктүрүү боюнча. Туризмди өнүктүрүү боюнча ачык саясат деп авиакаттамдарга авиа ташуу, жүргүнчүлөр ташуу боюнча жаңы саясат, жаңы мыйзамды кабыл алдык. Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталынын электрондук каталогу аркылуу товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Тийиштүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Аталган жобо республиканын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салган башка чемендик укуктар актылардын талаптарын аткаруу максатында иштелип чыккан жана электрондук каталог берүүчүлөрдүн учурдагы актуалдуу бааларын көрсөтүп сунуштаган товарлардын, жумуштардын жана кызматтардын тизмеси. Электрондук каталогду сатып алуучу уюмдар жөнөкөйлөтүлгөн ыкма менен же тикелей келишим түзүү ыкмасы менен мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө колдоно алат. Электрондук каталог мамлекеттик сатып алуулар веб-порталынын интеграцияланган бөлүгү болот.
ата мекендик илим өнүгүүнүн тийиштүү деңгээлине чыкпай жатат. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев илим, инновациялар жана технологиялар боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда бүгүн илим экономиканын реалдуу секторунун керектөөлөрүн камсыздоого багытталган эмес жана өлкө үчүн өнүгүү базасын түзүүгө жөндөмсүз. Биздин окумуштуулар алектенген илимий иштеп чыгуулар колдонулбайт. Бул каржылоо маселелерине жана заманбап материалдык техникалык базанын илимдин натыйжалуулугун жогорулатуу механизмдеринин жоктугуна байланыштуу. Мунун баары ата мекендик илимди эл аралык деңгээлге чыгарууга тоскоол болууда, деди Абылгазиев. Жыйындын жыйынтыгы боюнча кеңештин мүчөлөрү илим жана илимий техникалык саясат жаатындагы ченемдик укуктук базаны кайра иштеп чыгууну жана жакшыртууну, мамлекеттик буйрутманын негизинде бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүү жана аларды 2020-жылдан тартып максаттуу пайдалануу боюнча ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев улуттук көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү. Оюндарды өткөрүүгө сапаттуу даярдыктарды камсыздоо, курулуш иштери үчүн каржылоону өз убагында бөлүштүрүү маселесин иштеп чыгууну, бардык оңдоо иштерин сапаттуу аяктоону камсыз кылууну өкмөт башчы тапшырды. Жыйындын жүрүшүндө улуттук оюндарды өткөрүүнүн негизги жайларын реконструкциялоо маселелери жана Талаш шаарындагы башка инфратүзүмдүк объекттердин абалы талкууланды. Мындан тышкары иш-чараны каржылоо маселеси каралды. Белгилегендей, оюндардын алкагында Талаш шаарынын ипподромунда спорттук мелдештер жана Манас Ордо кыргыз улуттук комплексинде маданий иш-чаралар өткөрүлүп, этно базар уюштурулмакчы. Улуттук көчмөндөр оюндарын өткөрүү демилгесин президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан көтөрүлгөн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу жана алдын алуу чараларын көрүү маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Боронов бардык потенциалдуу кооптуу участоктарда алдын алуу чараларын өз убагында аткаруу, зарыл шартта жарандарды сел жана көчкү коркунучу бар жерлерден көчүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Мындан тышкары биринчи вице-премьер май коюучу жайлардагы химиялык жана уулуу заттар, тез күйүүчү жана күйүүчү суюк майлар колдонулган өнөр жай ишканалардагы, мунай зат продуктыларын сактоочу жайлардагы өрт коопсуздугу маселелерине токтолуп, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына бул маселени көзөмөлгө алууну тапшырды. Мухаммедкалай Абылгазиев Ички иштер министрлигинин санариптешкен командалык борборун даярдоону текшерип чыкты. Бул долбоор жол кырсыктарын азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бардык күнү-түнү видео байкоо тутумун интеграциялоого өбөлгө түзөт. Борбордо адамдын жүзүн таануу тутуму киргизилмекчи. Ал бардык видео агымды деталдуу талдап, алдыңкы технологияларды колдонуу аркылуу коомдук жана жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерди так аткаруу үчүн бардык ички иштер органдарынын ишин бирдиктүү координациялайт. Борбордо 102 кырдаалдык борбору иштеп, кызмат өтөө сапатына онлайн мониторинг жүргүзүп, жарандардын өтүнмөлөрүнө ыкчам жооп кайтарат. Өкмөт башчы имараттын курулушун текшерип, оңдоо иштерин өз убагында жана сапаттуу аткаруу боюнча бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди.